Саламатсызбы? 21 февралдагы маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Ички иштер министрлиги оң рулдуу таксилерге тыюу салууну сунуштады. Буга байланыштуу токтомдун долбоорун иим 19 февралда коомдук талкууга алып чыкты. Министрлик оң рулдуу унааларга коммерциялык максатта жүргүнчү, багаж жана жүк ташууга тыюу салуу, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана оор кесепеттерге алып келген жол кырсыктарын алдын алууга жардам берет деп эсептешет. Министрликтин маалыматына ылайык 2023 жылы такси кызматын көрсөткөн унаалардын катышуусунда 276 жол кырсыгы катталган. Андан 24 кишинин өмүрү кыйылып, дагы 619 адам жабыркаган. Ошондой эле иим автобустарды ылдамдыкты чектеген түзмөгү жок каттамга чыгарбоону сунуштады. Аталган түзмөк ылдамдыкты автоматтык түрдө саатына 60 же 90 чакырымга чектеген жабдык. Министрлер кабинети жеке менчик клиникалардын ишмердүүлүгүн текшерүүнү тапшырды. Ал үчүн ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлдү. Комиссия жеке менчик медициналык уюмдар көрсөткөн кызматтардын сапатын текшерет. Жумушчу топко 2 айдын аралыгында республиканын аймагында жеке менчик саламаттык сактоо уюмдарынын ишин текшерет жана анын жыйынтыгы боюнча президенттик администрациянын жетекчилигинин кароосуна алардын ишин оптималдаштыруу жана өнүктүрүү боюнча сунуштарды киргизүү тапшырмасы берилди, деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев башталгыч класстын окуучуларын кыргыз тилинде гана окутуу керектигин билдирди. Ал парламенттин 21 февралдагы жыйынында кыргыз тилине мамиле толугу менен өзгөрүшү керектигин белгиледи. Мурдакыдай этап менен дегенди токтотуш керек. 35 жылда мамлекеттик тил эч кандай өнүккөн жок. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Мына коңшу Казакстан деле айталы. 1-4 класска чейин бир гана казак тилинде өтөт сабактарды. Башка тил жок. Биз ошондой нерселерге барышыбыз керек. Эгер тилди өнүктүрөбүз десек, тил ошол бала бакчадан, башталгыч класстан калыптанат. Кыргыз тилин өнүктүрөбүз десек, башталгыч класстардан башташыбыз керек, деди ал. Ош шаарында TikTok соц тармагындагы түз эфирде жашы жете элек кызына спирт ичимдигин ичире турганын айткан Сүлүктүү шаарынын 29 жаштагы тургуну кармалды. Аял 17 февралда Ош шаарынын Жапалак айылындагы таанышынын үйүнө келген. Ал түз эфирде көрүүчүлөрдөн акча сурап, бербесе баласына спирт ичирерин айткан, деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле тургун аталган аракетин хайп кармоо жана күйөөсүн коркутуу үчүн жасаганын белгиледи. Учурда кармалган тургундун аракетине юридикалык баа берүү үчүн иш тергөө кызматына өткөрүлдү. 19 февралда TikTokто түз эфирге чыккан тургун азык-түлүккө чамасы жетпей жатканын, катталуучулар анын эсебине акча которбосо наристесине сыра ичире турганын айткан видео тараган. Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан багыты боюнча эл аралык наркоканалды уюштурууга шектелип, Баткен районунун тургуну жана ага көмөктөшкөн милициянын лейтенанты кармалды. Маалыматка ылайык, баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча пландуу иштин жүрүшүндө 12 февралда Баткен-Ош унаа жолунда кыргыз жараны кармалып, аны тинтүү учурунда баасы 1 миллион 800 000 сомду түзгөн, салмагы 3 килограмм 996 грамм ооган тектүү чарс баңгизаты табылган. Кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча иштин жүрүшүндө баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Баткен облусундагы кызматкери, милициянын лейтенанты кармалган. Ал мамлекеттик чек аранын көзөмөлгө алынган аймактар аркылуу банги каражаттары үчүн акы төлөө катары кызмат кылган транспорт каражатын өткөрүүгө көмөк көрсөткөн. Шектүүлөргө баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо, кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү беренелери менен айыпталып, Ош шаардык соту тарабынан УКМКнын тергөө абагына 5 мартка чейин камакка алынды. Учурда тергөө иштери уланууда.